Сузакта чочко багат десем ишенесиңерби? Бул Сузактын так центри. Жумазар деп билсеңиздер болот. Мына чочколор жүрөт. Бул чочколордун бүт акыр икире, чикире, кыктары, зарылары полный бул жака түшөт. Туп-тунук сууга түшөт. Бул жерден элдер, кээ суу ичет, кээ палас жууп, кээ чөмүлөт жаш балдар. Мына фундаменти да туура эмес курулган. Фундаментинин дагы икир-чикири алат деп мен 100% айта алам. Любой эксперт келсин. Ишенбесе текшерип көрсүн. Бул азыр ушундай тосулуп турат да. Жазында вообще мына жерде сасып, мына жерде чочко ырызылдап ушул жерде жүрүшөт. Эң главный мына жер мечит да. Ушул жер мечит. Намаз, жума намаз ушул жерден окулат. Жаназаны мына жерден алып кирип кетишет. Жума намаз окулуп атканда ушуну шамал болгону бетиңе урат бул жакачы. Сузактар билет. Бул жерде жетилдер полный айтыптыр. Айыл өкмөткөчү, айыл өкмөткө башка кайрылыптыр. Келип ысырап жаткан 500 сом. Кайрылы ошо аягында таягы болуп эле бага берет экен, короче. Бул жерде бир орус байке жашайт. Не бывает плохой народ, бывает плохой человек дейт го. Кыргызстан эгемендүү өлкө да, көп улут жашайт. Буну жашабасын же көчүрүүгө деген жокпуз. Просто мына нерсени жок кылыш керек. Пайдасы тийбегенден кийин зыянын тийгизбеш керек бул. Мына чочколор жүрүшүн карагыла. Сасыктыгын келип жыттасаңар мына жерде дем албайсыңар, эчечи айтайын. Анан мына Сузактын элине кайрылат элем, мына сууну кордоп атасыңарбы? Ошо сууга бир күн зар болобуз бизчи. Мына жерге мусоруңарды полный таштайсыңар. Кечкурун памперстер агат. Анда кылбагыла сууну кордобойлу.